Мындай кичинекей болгону менен чоң мегаватт свет электр энергия чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар. 7 миллион ақш долларын инвестиция кылууну пландаган долбоордун алкагында Баткен районунун Кыштут айылында өткөн жылы курулушу башталган бул чакан ГЭСтин биринчи агрегаты сыноодон өткөрүлүп, 400 киловатт саат электр энергиясын чыгарды. ГЭСке инвестиция салган ишкер бул аймакта чакан ГЭСтер үчүн мүмкүнчүлүктөрдү иликтеп чыккан. 5 каскадтан турган чакан ГЭС долбоор кылганбыз. Бүгүнкү күндө ушул биринчи каскаты ишке кирди. Ушул биринчи каскаты азыр 1 мегаватт электр энергия чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар. Жалпы долбоор 10 мегаватт электр энергия чыгаруу пландаштырып жатабыз. Биринчиден бул ГЭСти баштагандан мурда биз атайын специалисттерди алып келип, ушул жердин мүмкүнчүлүгүн, канча кубаттык чыга алат, канча электр энергия иштеп чыга алат, ошонун баарын анализдеп, атайын эксперттердин жыйынтыгы менен биз бул ГЭСти ишке ашырып жатабыз. Кийинки каскадтарын биз токтотпой туруп, жакын арада бүтүрүүнүн аракетин көрөбүз. Кыргызстан башка мамлекеттерден электр энергияны кымбат баада сатып алып жатат. Бирок ошол эле учурда Кыргызстандын энергетикалык потенциалы 142 миллиард киловатт саатты түзөт. Бүгүнкү күндө биз анын 10 гана пайызын иштетип жатабыз. Ошол себептен биз ушу энергетика тармагында өзүбүздүн салымыбызды кошойлу деп, атайын ушул чакан ГЭСке ушу 5 каскадтан турган ГЭСти баштадык. Биринчи чакан ГЭСти ишке киргизүү үчүн 800 миң доллар инвестиция салынды. Жалпы 5 каскадты куруу үчүн 7 миллион доллар каражат жумшалышы керек. ГЭС толук иште баштаса, анын кубаттуулугу 1 мегаваттка жетет. Учурда аймакка 2 бассейн, 700 метр аралыктагы канал курулуп, 5 чакырым аралыкка электр мамычалар орнотулуп, чубалгылары тартылды. Бул деген аймактын социалдык экономикалык абалын чыңдап, жумушчу орундарын түзөт. Аймакта мындан башка дагы чакан ГЭСтердин курулушуна долбоорлор пайда боло баштаптыр. Бул деген жумушчу орун, бул деген өнөр жайышканасы, бул деген салык, бул деген биздин райондун социалдык экономикалык өнүгүүсү мындан дагы өнүгөт деген сөз деп ойлойм. Азыр дагы долбоорлор бар. Бүгүнкү күндө башка Зардали айылында ГЭСтердин долбоорлору, башка аймактарыбызда дагы ГЭСтердин долбоорлору иштелип атат. Бизде биринчиси мынау долбоорубуз Кудай буюрса Чекешкердин долбоору ишке ашып, мына пайдаланууга берүү алдында турат. Башка долбоорлор дагы бар. Буюрса бизде чакан ГЭСтер иштейт деген ойдобуз. Өткөн жылы август айында башталган долбоордун алгачкы агрегаты 1 жылда аяктады. Жыл бою бул курулушта айылдыктардан жумуш менен камсыз болду. Курулушту баштаардан мурда айыл эли менен макулдашып, суугатка да, жаратылышка да зыяны тийбей турган жер тандалган. Эл топтолуп калып, элдин ортосуна салганыбызда эл өтө жакшы кабыл алды. Себеби бизде жумуш кыла турган нерсе жок. Айылдын көпчүлүк жаштары миграцияда. Анан ошого байланыштуу эми мында эч кандай экологиялык бузуулуулар болбосо, башка болбосо, өзүбүзгө райондун борборунан, областтын борборунан өтө алыста турган бир тоо коюндагы айыл болсок, бир чакан ГЭС курулуп, электр энергиясы менен камсыз болобуз деп калса, бул айыл эли үчүн өтө жакшы кабар болду да. Бул азыр айылдан эң жогору салынып калган себеби биз бир тамчы да сууду мынау ГЭСке буруп кеткенде элге зыяны жок да. Толук бойдон кайра элдин өзүгө түшүп берип турат, баягы дарыянын нугуга. Ошондой сарамжалдуулук менен пайдаланып атат да. Мындан ары дагы 4 каскадты курганга возможность бар да. Тоо арасындагы чакан айылда ансыз да жумуш жок. Жаштар дээрлик миграцияга кеткен. Мындай абалды эске алуу менен 5 каскад толук ишке түшсө, калкка да социалдык жактан колдоо көрсөтүү көбөйтүлмөкчү. Специалисттерди гана башка жактан алып келдик. Курулуш убагында 95% ушул жергиликтүү адамдар иштеди деп айтсак болот. Ушул Кыштут айылы Кыргызстандагы жалгыз электр энергиясы бекер айыл болот деп. Биз элге акысыз электр энергияны берели деп жатабыз. Кудайым буйруп 5 каскадты ишке киргизип бүтсөк, биз элге акысыз электр энергияны беребиз. Азыр биринчи каскадтан кийин биз айылдын 10%-ын электр энергиясын акысыз берүүнү биз мына сентябрь-октябрь айларынан баштайбыз, Кудай буюрса. Бул Баткен облусунда ишке берилген алгачкы чакан ГЭС. Энергетика министрлиги өткөн жылы Кыргызстан боюнча чакан ГЭСтерди күн жана шамал электр станцияларын курабыз деген 20 компанияга күбөлүк берген. Кыргызстанда мыйзамга ылайык жеке ишкерлер чакан ГЭСтер аркылуу өндүргөн электр энергиясын электр тармактар ишканасына сатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.